Мына өзүңөр көрүп атасыңар, бир эмес эки жолу Жогорку Кеңеш чимкирикке айландык. Коомчулукта сөз кылып атат. Бул Жогорку Кеңеш эмне унчукпай эле отура береби? Мына сизге төрөгө катары кайрылып коеюн. Туйгуналыны өңүң жакпайт дегенде эмне кылды? Ваше лицо мне не нравится деп каткырды публично. Аны журналисттер талап жеп кое баштады. Экс-президентибиз урматтуу Жогорку Кеңешти чимкирик деп улам айтып атат. А биз унчукпай отурабыз. Сиз биздин укукту коргошуңуз керек. Дастан Ашпекович, сиз төрөгасыз. Адам сөз сүйлөгүчө сөз адамдын кулу дейт. Сөз ооздон чыккандан кийин адам сөздүн кулу дейт. Ооздон чыккан сөзгө жооп берсин, сиз жоопкерчилигин сураңыз. Мен Жогорку Кеңештин атынан айтып атам. Бу жерде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошон үчүн сөздү абайлап сүйлөш керек. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар. Көпчүлүк коллегалар айтып атпайбы? Алмашкашев жөн жатса, эч ким эчтеке көтөрмөйбүз деп. А киши билет. ТЭЦ көтөрүлмөк. Датка кемин дагы, түштүк, түндүк жолу дагы. Бул кыргыз эли төлөй турган акча болгондон кийин кечпи, эртеби бул көтөрүлмөк. Мына айтып атпайбы, эмне ошондо сүйлөгөн жоксуңар деп. Азыр кээ бир коллегалар айтып атпайбы? Кагаз менен, документ менен бекитип коелу деп. Мына кагаздарды карабайбы? Эмне деген замечанияларды бердик убагында. Эмне дегендерди айттык, ай бул туура эмес дедик. Ошол жерде азыр кээ бир кыйкырып аткандар ошол убакта көрөлү, кандай голосовать этип, кандай сүйлөгөндөрүн. Ошондо Асылбек Шариповичке мен канча жолу кирдим, ТЭЦ боюнча. Ал ошол убакта колубузду туураганда айтпай эле коелу. Биз ойлогон жокпуз да, инвестиция алып келип атат. Эми ушул туура колдонулуп экен десек, колдонгону, алып келген акчаны, кредитти бөлүп жеп, чөнтөккө салып коюп. Анан ошону мына акыркы бийлиги партиясын кармап турганда, ошо жөнүндө айтып койсок, ошону колдонуп, бизди партиядан чыгарып койбодубу? Бул эмне сүйлөйт бизге деп. А ошол убакта сүйлөсөң эмне болуп атканын баарыңар билесиңер. Болбой эле замечание кылдык, кагаздарды көтөргүлө. Профилдик комитеттер, ошолдогу тиешелүү комитеттердин чечимдери бар. Ошон үчүн мен ойлойм, жеп бөлүп алган акчаларды түрмөдөгү авторитеттерге жок кылбай мамлекетке төлөп бериш керек. Ошондой мыйзам алып келиш керек. Экономикалык преступление кылгандар, алар киши өлтүргүчү эмес. Алар өчөн акылдуу. Акчаны кантип жешти, схеманы түзгөндөр. Мына ошолор мамлекетке кусуп бергенде элдин көксөөсү тыйылат. Чоң рахмат.